Урматтуу Алмаз Акунжанович, биринчиден сизге Ош областынын президентинин ыйгарымдуу өкүлүнө, ыйгарымдуу укуктуу өкүлүнө, Элчибек Жантаевга, Каракөл районунун акимине, айыл өкмөттөрүнө элдин ыраазычылыгы айтты. Биз бир канча жолу көтөрдүк эле. Чалма айылындагы жаңы жыл алдында суу турбасы түтүкчөсү жарылып, 6000 адамга суу келбей калган да, мектептерге, бала бакчаларга. Ошону биз ушул жерден көтөрдүк эле. Урматтуу төрага, сизге да ыраазычылык билдиребиз. Өз убагында көңүлгө алып, мына жаңы жылда суу берилип, 6000 адам суу менен камсыз болуп калыптыр да. Абдан чоң ыраазычылык айтты. Сизге биз тең ыраазычылык билдиребиз. Алмаз Акунжанович, элдерди айтты, Алмаз Акунжанович деген ким өзү баарыңар эле ошого кыйкырасыңар го дейт. Мына кыйкырып атып дедим, силердин маселеңерди чечти деп, ушу күлкү, жакшы маанай менен элдер менен жолугушуп келдик. Андан кийинки маселе, Алмаз Акунжанович, мына эң көйгөйлүү курч маселелердин бири, мына бүгүнкү күндө жугуштуу оорулардын саны абдан өстү. Мына эгерде фактымен айта турган болсок, 2025 жылдын 10 күнүндө дейт 1833 адам кайрылыптыр ооруканагачы. Алардын ичинен 1251 жаш балдар дейт. Мына республикалык жугуштуу ооруканага өзү 500 койка бар экен, 600 адам жатат дейт. Мына коридордо да жатып лечение алып атышат дейт да. Айтарым эмне, мына Бишкек шаарында 1.200.000 ашык адам жашайт да. Мына жугуштуу оорулар абдан көбөйүп жатат. Ошон үчүн мына тез арада ушул жылга сунушум киргизиш керек. Урматтуу төрага ушул протоколдук тапшырманы берип койсоңуз, Бишкекте абдан көбөйдү. 500 эле мест койка бар экен. Чоң жаштагыларда, жаштарда бир экен мына. Мына бүгүнкү күндө орун жок. Жаштар дагы, жаш балдар дагы, чоңдор да бир жатышат да. Ушул жылга киргизип, мына Бишкек шаарында бир жакшы чоң бир жугуштуу ооруларды дарылай турган жакшы бир оорукана сала турган боюнча министр кабинетине сунушту мен бергим келет да. Ушуну жазып алып, көзөмөлгө алып койсоңуз, урматтуу төрага, өзүңүз дагычы. Мына угуп атабыз го, мына маалымат каражаттардан күнүгө жаш балдар барып атат, абдан оорулар көбөйүп кетти.